урматына бекер концерттерди өткөрүшөт. Европада пиар технологиясын мыкты колдонгон политиктердин алдында Франция президенти Николя Саркози турат. Жалпысынан Европа өлкөлөрүндө шайлоо алдындагы үгүт иштери кадимки эрежелерге ылайык өтөт. Башка өлкөлөрдөн айырмаланып, Японияда үгүт кампаниясына анча деле көңүл бурулбайт. Мисалы, ал жакта көчөлөрдө бакыйган рекламаларды көрбөйсүң. Телеканалдарда үгүт роликтерин жүргүзүүгө тыюу салынган. Кыргызстанга окшоп шайлоону жакшы көргөн өлкөлөрдүн бири бул Украина. Белгилүү дата жакындаган сайын Украина эли акча таап алуунун жолун издей башташат. Шайлоо учурунда пайда болуучу негизги кесиптер бул үгүт кагаздарын таратуучулар, митингчилер, үгүттөөчүлөр. Аларга саатына сом менен эсептегенде 200-300 сомго чейин төлөнүп берилет. Палаткада жатып туруп иштегендер 900 сомго чейин табышат. Өздөрүн 100 башы, 10 башы деп атаган адамдар чуркап эл чогултушат. Митингге чыккан адамдарды улам-улам санап, аягында акчасын төлөп беришет. Өзгөчө мындай жумушту студенттер жана пенсионерлер жакшы көрүшөт. Элиза Кененбаева, Алмаз Алимбаев, Азаттык плюс. Биздеги азыркы саясатчылар көбүнчө талапкерлер анан ушундай пиар технологдор менен иштешеби же көбүнчө иштешпей койшабы? Себеби дегенде азыркылардын сөзү деле, урандары деле анан карасаң тим эле муштум бүтө элечи. Көпчүлүгү иштешпей окшойт менимче. Көпчүлүгү тилекке каршы иштешпейт. Бул деген саясий культура, саясий маданият жана саясий этика деп коет. Эгерде аркы дүйнө бар экени чын болсо, бийликтин огунан, сотунан, түрмөсүнөн коркпостон туруп бул өздөрүнүн интуициясына эле ишенишип, өздөрү бүгүнгө чейинки опыты бар кээ бир кишинин. Ошондуктан алар өзүнө эле ишенишет жана мындай кылса мындай туура болот деп эле өздөрүнчө интуитивно болгондор бар саясатчылар. Мен тигил жакта бийликтин өкүлдөрүнөн суранат элем. Аерден аңгыбай жакыныраак келип угуп алыңдар. Сиздер дагы күрөшкө чыгыңыздар. Бийлик талаша бербейт. Биз ойлойбуз бүгүнкү бийликтеги эркектер аябай эле кутуруп атышат. ийгиликтүү, үзүрлүү. Бирок жаңы саясатчыларды карап жатсак, алар бир аз ошол пиар адистеринин кызматына колдонуп жатышат. Бул колдонуусу керек, абзел. Мисалы, моментип сүйлөйсүң, ачууланбай, сөзсүз ушундай костюм кийишиң керек десе, анан алар угушу керек да, шарт боюнча. Албетте угуш керек, болбосо натыйжа болбойт. Бул бизде мындай да пиар адистерди саясатчылар жалдап алгандан кийин аларды угушпайт, аларга маани бербейт, макул деп коюп өзүнүн билгенин кыла беришет да. Андай болбойт. Ал эгер чындап эле төлөп, акча төлөп, келишим түзүп, акча төлөп, аны менен шарттарын макулдашкандан кийин, анда аны сөзсүз аткарыш керек. Аткарбаса эч кандай натыйжа бербейт. Анда эмне үчүн аны жалдайт? Мисалы, Америкада Барак Обама ушул Facebook'та аябай жакшы иштеген үчүн пиар компаниясы Facebook'ту бир топ ушу утушуна дагы себепчи болгон дейт ушул интернет. Ооба, утушуна себеп болгон. Ал өзүнүн блогун ачкан, өзүнүн баракчасын бүт ачып, ошол жактан акча топтогон. Спонсорлордон акча топтоп, ошол акчага өзүнүн компаниясын жүргүзгөн шайлоо астында. Путин үчүн канча пиар адис азыр мисалы иштеп жүрүшү мүмкүн да? Виртуалдуу адам иштейт экен анда Путин үчүн бир эле россиялык эмес, анын сыртында европалык жана америкалык адистер иштейт, пиар адистер. Мурунку шайлоосунда Америкадан алып келди. Ушундай окудум, жазышты политтехнологдор. Бул Россиянын өзүнүн политтехнологдору да абдан күчтүү Россиянын. Алар компьютердик программаларды, софтвер ар түрдүү колдонот. Бул изилдөөлөр жүргүзүш үчүн, слогандарды, урандарды иштеп чыгыш үчүн абдан өнүккөн аларда. Бирок алардын сыртында Путин сырттан дагы алып келип, Путин абдан жакшы көңүл буруп, алардын айтканын жасайт. Ал кандай сүйлө десе сүйлөйт, отур десе отурат, тур десе турат. Путин ошол адистердин айткандарын жасаган үчүн ушундай натыйжа берип жатат. Медведев дагы, Тимошенко дагы Украинада ушундай болчу башында. Чачынан баштап фотографтарга кайсы кырдан караш керек, канчалык градуста башын буруш керек, бүт ушундай дипломатиялык мамилелерди жакшы билген үчүн өзүн алып жүрүүсү, сүйлөгөнү. Журналисттерге кандай мамиле кылыш керек? Журналисттерге кантип жооп бериш керек, кантип сүйлөш керек, кантип учурашыш керек, бүт баарын ошол айтышат да адистер. Бир суроода мисалы саясатчылар айылдарга, райондорго эл менен жолугушканга барганда, шаарда деле 3-4 машина барат, капкара айнектери караңгы машиналарчы.
Анан саясатчынын тим эле жардамчылары чыгат өгүздөй 3-4, 5-6 тим эле чыгышып, куралдары могу жакта көрүнүп эле жүрөт. Тиги саясатчыга эшикти ачып анан алып түшүп келип сүйлөп, тиги аябай эле бир эмеси көп да. Бул кандай маанай жаратат? Бул эми саясатчынын бир мындай өтө эле өмүрү коркунучта экенин билдиреби, же мындай бай экенин билдиреби, элге кандай тажрыйба алып? Мына өгүздөй балдарды алып жүрүшөт да жанына. Бул албетте туура эмес. Себеби дегенде саясатты элден, карапайым калктан айырып турат да, мындай ортосуна дистанция кылып коет, ишенбөөчүлүк жаратат. Ал мен силерден бөтөнчөмүн, мен силерден жогору турам же менин деңгээлим башка деген сыяктуу мындай алыстатат, жакындатпайт эч кандай. Кандай жакшы натыйжа бербейт. Анда биз Азаттык плюстан саясатчыларга акысыз эле кеңеш бердик. Мына айылдарга барганда өгүздөй жан сакчыларды албай эле жөнөкөй машина менен эле барып эл менен жөнөкөй эле сүйлөшүп кайтсаңар жакшы экен. Албетте. Макул, рахмат сизге. Чоң рахмат. Мен президент болгон дешет алар. Жашыда карызыда жана балдар. Болобуз дешет, акча дешет, жеңебиз дешет, убада дешет. Ады бар, карасы бар, сарыда барыда бар. Керек бери барыңарда, алдын жолун ачып алдыңарда. Төгүз дешет, го келшет, энеге келшет, жегени келшет. Семиси бар, арыгы бар, кыскасы бар, узуну бар. Достор, биз азыр журналист, блогер Тимур Токмалиев менен маектешкенге келдик. Тимурду мен интернеттеги социалдык тармактарда аябай активдүү блогер катары билем. Тимур, мен сен менен сүйлөшөйүн дегенин себеби бул азыр өзүң билесиң, шайлоо алдында саясатчылар тим эле социалдык тармактарда жайнап кетишти. Азыр кимдер активдүү болуп атат аябай? Фейсбукта, Твиттерде деле кайсы саясатчылар активдүү болуп атат? Мындай эми саясатчылар болсо Ширин Айтматова да бар, Дастан Бекешев, жана кээинки саясатчылар кез-кезде кирип турушат ошондой эмелергечи. Өмүрбек Бабанов да. Анан мага таң калыштуу, ушулар өздөрү отурганга менче убактысы жок болуш керек. Премьер-министр, депутаттар мыйзамдар менен иштейт. Анан алар адамдарды жалдаса, мисалы жардамчыларды, согушкан күчтүү блогерлерди, ушулар канча акчага жалдайт? Анан чын эле Кыргызстанда ошону жалдап иштетишеби? Атайын отурулушабы? Сен байкайсыңбы мындай? Эми мен 1-2 кишини билем, алардын ошо саясатчылар ушинтип иштешет, алардын ушул жумушу негизи эле Facebook, Twitterде деле эмес, негизи алардын сайттары бар, блогтору бар, блог эмес, өзүлөрүнүн сайттары бар да, ошолордун баарын деген карап, жазып, Facebook'та статустарды жазып, Twitter'лерде статустар жазып, сүрөттөрү киргизип туруш керек да. Анан жооп берип туруш керек, өзүлөрүнүн как будто саясатчылардын атынан жазып аткансыптай мындай окшолот да. Бирок эми мындай журналисттер, билбейм, ар кандай бир адистерден алар билишет да, алар өзүлөрү отурушпайт аякта, бирок мындай жаш балдар балкимдир ойлоп калышат, алар өзүлөрү отурушат депчи. Интернет мекендигинде бирөөнүн атынан, бирөөнүн өмүрүнөн жашаган адамдар абдан көп. Мен официалдуу айтамын, мен эч кандай бир Facebook'та да, Twitter'де да, башка социалдык сеттерде дагы өзүмдүн адресим жок. Акча тууралуу, билбейм, мисалы менин бир досум бар. Ал деген эзи бүт ошо бир саясатчыга деген бүт имиджди интернетте формировать этет да, прям дизелге чейин баштап жүргөн баарын эметип ага иштеп турат да. $700 алат ай сайын, бул анын иши да. Ал эртеден кечке чейин иштейт, мисалы. Ооба. Бир саясатчы деп коелу. Бирок эми Facebook менен Twitter менен иш бүтпөйт да. Анын деген саясатчынын деген өзүнүн сайты бар. Сайт үчүн да бир нерселер жазып туруш керек. Бул дегенде бир комплекстүү эме иш болот да. Муну деген күн сайын эзи кылып туруш керек да. Бирок деген бир жаман жагдай болуп калат. Биздин саясатчылар деген да шайлоого жакындап калганда эле активдештирүү болуп калат да. Маселен, андан кийин тигилер жумушсуз калышат деген. Ооба. Анысы чын эле. Мисалы бир саясатчынын Twitter'ин, Facebook'ун иштетип берген, блогунун сайтын деле иштеткендер канча бир добуш алып бере алабы? Бир аз таасири барбы шайлоого? Добуш бере алышабы ушул акчасын айлыгын алганга жараша? Эми албетте эгерден алар ошол жакта иштеп күн сайын бирден сылбаны акча алатса, бир кандайдыр бир таасири бар болсо керек. Анткени мен өзүм ойлойм да, макул журналист, билбейм, адистерден алар билишет, алар өзүлөрү отурушпайчы, бул деген психологиялык нерсе депчи. Көбүнчөлөрдүн баары жөнөкөй элдер да, жөнөкөй студенттер, алар окушат.
анан деген алар да ушундай карашат. Алар деген бир кандайдыр